Саламатсызбы? Оштун ордосунда жайгашкан Нома телеканалынын студиясынын бүгүнкү коногу Ош облусу боюнча өрт коопсуздугу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Сүйүн Осмонов. Сүйүн мырза, саламатсызбы? Эң эле биринчи суроом ушу акыркы айлары, акыркы жылдары Ош облусу боюнча өрт абдан көп катталууда. Ошонун негизги себептери эмнеде? Саламатсыздарбы? Бир жолу статистикага токтолуп келсек, чынында бул мына 2024, 2025, мына 2026 кирип келген болуп аткан жылдарда өрт кырсыктары чынында жылдан жылга облустун аймагында көп катталып келип атат. Статистикага токтолуп келсек, 2024 жылы ичинде 335 өрт кырсыгы катталган болсо, ал эми 2025 жылы ичинде 430 өрт кырсыгы катталып, мынча айтканда 90 өрткө көп кырсыгы катталып атат да. Быйылкы жылы ушул күнгө чейин Ош облусунун аймагында жалпы 74 өрт кырсыгы катталды. Чынында баягы биринчи бул өрт кырсыктары бул жанагы табигаттан да таасирине байланыштуу болот. Мына былтыркы жылы кургак жыл болгондугуна байланыштуу аба ырайы бул өрт кырсыгы көп катталды. Ошондой эле бул экинчи дагы бир себептер бул адамдардын жанагы шалакылыгынан, кайдыгерчилигинен, өрт коопсуздугуна туура мамиле кылбагандыгына байланыштуу. Ошо көпчүлүк учурда өрт коопсуздуктары ошо көп катталып калган учурлар болуп атат. Статистикага кайрылса, көбүнчөсү кандай объектилерде өрт кырсыгы катталып атат? Ошондо бул деген жеке турак жайларбы же кайсы объектилерде? Статистикага карап келсек, мына быйылкы жылы жана айтып кеткендей 74 өрт кырсыгынын 37си бул турак жайда. 4-өө бул социалдык объектилерде, билим берүү мекемелеринде, 17си бул короо жайларда, анан 11и бул транспорт жана автоунааларында, ал эми калгандары башка өрт кырсыктарында катталып атат. Бул негизинен анан ачык аймактарда. Эң көбү бул турак жайларда, социалдык объектилерде, короо жайларда, анан ошондой эле автоунааларында көп катталып атат да. Мына быйылкы жылы дагы мына мектептерде катталды. Бул Кара Суу районунда Сабай айылында мектебинде катталды. Ону дагы ошо өрт өчүрүүчү куткаруучулардын баягы тез арада жетип барып, ыкчам аракеттин негизинде ошо мектепке өрттү жайылтпай, ошол жерде спорт сарайына чыккан, ошо өрттү өчүрүп калганга жетишти. Материалдык чыгымдар жөнүндө сөз кылсак, негизги былтыркы жылдын статистикасы боюнча кандай чыгымдар болду да? Материалдык чыгымдарды алып келсек, мына быйылкы жылы ошол 74 өрт кырсыгынан жалпы болжолдуу чыгым бизде Ош облусунун аймагында 32 миллион тегерегинде болуп атат. Ал эми былтыркы жылы 88 өрт кырсыгы катталган бүгүнкү күнгө, анда 20 миллион тегерегинде. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы 60%га ошо материалдык чыгымдар көбөйүп атат. Эми бул ошол жана өрт кырсыктарын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча Ош облусу аймагында өрт өчүрүүчү куткаруучулар тарабынан жерлерде түшүндүрүү иштерин, үгүт насаат иштерин жүргүзүп келе жатабыз. Мына быйылкы жылы жерлерде көптөгөн эле иштерди жүргүздүк. 391 жерде 5600 жерди камтыган лекцияларды, нускамаларды өткөздүк. Андан сырткары 1781 жерде 5969 жарандарды камсыган лекциялар өткөрүлдү. Гезит беттеринен 14 жолу материалдар берилди. Бийлик органдарына 92 жолу каттар берилди. Радио угуулар 83 жолу болду. Ошондой эле машыгуулар, өрт тактикалык машыгуулар деп коебуз. Бул жылдын башында биз атайын план менен бекитип алабыз. Жыл ичинде баягы квартал сайын бүгүнкү күндө 11 жолу өрт тактикалык машыгуулар жана ошондой эле 10 жолу өрт тактикалык окуулар өткөрүлдү. Соода жайларда, базарларда баягы текшерүү иштери жүргүзүлүп жатабы? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы жылы жанагы текшерүүлөргө мониторинг кирип койгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө плановый текшерүүлөр болбой жатат. Бирок бизде жанагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында өрт көзөмөл кызматы бар атайын. Ошо текшерип, жеринде жанагы айып пулдарды салат, туура эмес болбосо, же болбосо эскертүүлөрдү берет, бузуу кодексинин негизинде.
ошондой нерселер болуп атат. Быйылкы жылы пока текшерүүлөр жок. Бирок эми кандайдыр бир баягы өрт коопсуздугун сактаган талаптар болгон болсо, кандай арыздар түшкөн болсо, Минөкөн менен уруксат алып, ошонун негизинде текшерүүлөр болот. Бул эми базарларда, ири соода түйүндөрүндө биринчи ошо текшерүүнүн ошондо эскертүүлөр берилет. Анан эскертүүнү да так аткарбаса 23.000 сом айып пул салынат. Аны дагы аткарбаса экинчи жолу бул 30.000 сом салынат. Тилекке каршы Ош облусунда негизи сел жана көчкүлөр көп катталат да. Анан ошол алдын алуу боюнча дагы кандай иштер жүргүзүлөт? Бизде Ош облусунун аймагында бүгүнкү күндө жалпы 292 кооптуу участкабыз бар. Бул жерде 2388 үй бүлө кооптуу участкаларда жашайт. Буларды ошондой эле сел каналдарыбыз бар. Буларды алдын алуу жумуштары боюнча Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу мерчеми, авариялык алдын алуу иштери боюнча дагы мерчемдер бар. Мына былтыркы жылы Ош облусунун аймагында ошол жарандарыбыздын коопсуздугун сактоо максатында 78 жерде тазалоо жумуштарын аткардык. Атайын алуу кесепеттерин жоюп мерчемдин алкагында. Мунун натыйжасында 3998 турак жай, 40тан ашык социалдык объектилер, ички чарбалык көпүрөлөр, ички чарбалык жолдор ошол жанагы сел коркунучунан алдын алынып ошол жерге тазаланды. Ал эми быйылкы 2026 жылга дагы план бекилди. Ош облусунун аймагында бүгүнкү күнү 68 объектти тазалайбыз. Мына жакынкы күндөрү баштадык. Бул Нокот районунда Төлөс участкасында бир сел сай тазаланды. Ошондой эле кошумча дагы бизде объектилер кирип турат. Кошумча кирген объектилерден Кара Суу районунун Сабай айылындагы жана жер алдынан чыккан сууларда боюнча дагы бир объектиде тазаланып, бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында ошол инженер техникалар тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Былтыркы жылы мында авариялык алдын алуу иштери боюнча дагы 6 объектиде иштер аткарылды. Быйылкы жылы дагы пландалууда. Ошо пландын негизинде биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте ошол жумуштарды аткарып келе жатабыз. Материалдык техникалык базага токтолуп кетсек, кандай бүгүнкү күндө ÖKMдин материалдык техникалык базасы жетиштүү элеби же дагы бир быйыл алына турган бир пландар барбы? Мүмкүн унааларбы же дагы бир техникалар алынабы? Мына өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой 2020 жылдарга чейин чынында бизде техникалар жетишсиз болгон. Мына 2020 жылдан бери техникалар аябай мындай өзүңүздөр деле күбө болуп отурасыздар. Техникалар абдан жаңыланды мамлекет тарабынан. Бүгүнкү күндө мында өрт тармагын алган болсок, бизде бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында 23 атайын жаңы өрт өчүрүүчү техникаларыбыз бар, 7 авариялык куткаруу техникаларыбыз бар, ошондой жана инженерлик техникалар бар. Өзгөчө кырдаалдар министринин карамагында. Бүгүнкү күндө техникалар жетиштүү. Биз жана жогоруда айтып кеткендей эле жергиликтүү бийлик менен да биргеликте жумуштарды алып барабыз. Мунун алкагында жана ошондой эле бейөкмөт уюмдар менен да жумуштарды алып барабыз. Биз жетишпей калган же болбосо кандайдыр бир эметкен болсо, ошо жергиликтүү бийлик тарабынан дагы техникалар тартылып, ошол жерлерде баягы сел сайларын тазалоо иштери жүргүзүлөт. Негизи ÖKM баягы тоолуу аймак болгондуктан дагы баягы көбүнчөсү куткаруу иштерин да аткарат. Анан айтып кетсеңиз, негизи бүгүнкү күндө статистика боюнча куткаруу иштерин канча адамдарды куткардыңар тоолуу аймактардан? Анан ошо негизи кандай уюштурулат? Ошол уюштуруу иштери боюнча айтып кетсеңиз. Бул туура айтасыз. Мына бизде чынында жанагы 2022 жылдын 13 декабрындагы
номер 118 өрт коопсуздугу боюнча мыйзам бар. Ошол жерде 4 главасынын 21 беренесинин 1 пунктунда так даана көрсөтүлгөн. Өрт куткаруу бөлүкчөлөрү. Бул айыл жергелеринде, мындай айтканда райондорубузда 25 километрден ашпаган радиусту камсыз кылыш керек. Же болбосо өтө куткаруулар 25-40 мүнөттүн ичинде жетип барып, баягы жабыркаган өрттөнбү, кандайдыр бир немелерден жабыркаган жарандарыбызга жетип барып жардамдарын көрсөтүш. Ал эми шаар ичинде бул 7 километрде радиусту камтыйт, бул 10 мүнөттүн ичинде жетип барыш керек. Бүгүнкү күндө бизде Ош облусунун аймагында мына Кара Кулжа районунун Алайкул зонасында, ошондой эле мына Ноокат районунун Исанов айыл өкмөттөрүндө, Арааны районунун Төө моюнунда, Алай районунда Сары Таш, Сары Моңол жактарында ошондой убагында жетип бара албай калган учурлар болот. Ошол мезгилде жанагы социалдык объектилер күйүп кеткен, же болбосо автоунаалар күйүп кеткен учурлар көп катталып атат. Ошол жерге барганга чейин күйүп, толугу менен күйүп кеткен учурлар болуп атат. Ушунун алкагында бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошол алыскы аймактарга өрт куткаруу бөлүктөрүн куруу боюнча бүгүнкү күндө жумуштар жүргүзүлүп жатат. Анткени айыл өкмөт тарабынан атайын жанагы жерлер бөлүнүп берилди, бүгүнкү күндө тиешелүү документтери даяр болду. Ошол жерлерге мына быйылкы жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өрт куткаруу бөлүктөрүн куруп, ошол жерге өтө куткаруучуларды жайгаштырып, ошол жерде кандайдыр бир кырсык болсо тез арада жетип барып, жарандарыбызга жардам берүү жумуштары болуп жатат. Мына былтыркы жылы бизде 2 өзгөчө кырдаалдар катталган. Ал эми өзүңүздөргө жакшы билүү 2024-жылы бул Кыргызстан тоолуу аймак болгондуна байланыштуу, 94% бул тоолуу болгондугуна байланыштуу биздин Ош облусунда өзгөчө кырдаалдын бардык түрлөрү жайгашкан. Сел, жер көчкү, таш кулоо, бардык түрлөр, кар көчкү бардыгы жайгашканда. Ошонун кесепетинде мына 2024-жылы көптөгөн жарандарыбыз каза болуп калган учурлар болду. Көптөгөн жарандарыбыздан айрылып калдык, материалдык чыгымдар болду. Ал эми былтыркы жылы кургакчыл болгондо, жаан-чачын болбогондугуна байланыштуу өрт кырсыгы көп катталды. Эми быйылкы жылы мына ошолорду болтурбоо үчүн алдын алуу жумуштарын кылып келатабыз. Ал эми калк арасында ушул өзгөчө кырдаалдарда туура аракет кылуу боюнча кандайдыр сиздердин арасында ошо калк арасында бир профилактикалык иштер жүргүзүлөбү, сүйлөшүүлөр болобу? 2015-жылдын 31-июлундагы 209 бул турак жайларды табигый кырсыктардан жана өрт кырсыгынан милдеттүү түрдө камсыздандыруу деп атайын мыйзам чыккан. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө турак жай камсыздандыруу өкүлдөрү менен жергиликтүү өз алчу органдар өкүлдөрү менен биргеликте жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатабыз. Мына былтыркы жылы жарандарыбыз тарабынан Ош облусунун аймагында 177 000 турак жайдан былтыркы 75 000 турак жайга чейин камсыздандыруу болгон. Мындайча айтканда 42% түзгөн. Ал эми быйылкы жылы 5000ден ашык турак жай камсыздандырылды. Бул 5%. Бул эми баягы жылда баягы срогу убагы келгенде жарандарыбыз тарабынан камсыздандыруу кайрадан уланып кете берет. Андан сырткары да ошо жеринде окууларды уюштурабыз план негизинде. Мектептерден баштап, бала бакчалардан баштап атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Мектептерге болсо 466-токтомдун негизинде баягы дарыялардын жээгинде, кооптуу участкаларга жакын мектептерде жеринде барып, ошо 2 сааттык пландан сырткары окууларды уюштуруп келе жатат. Былтыркы жылы ошо 58 мектепте ошондой окууларды уюштурдук. Быйылкы жылы дагы ошо пландын негизинде бүгүнкү күндө орто 14 мектепте ошол 2 сааттык окууларды уюштуруп, жеринде ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатабыз. Сиздин оюңуз боюнча өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин азайтуу боюнча негизги мындай кандай иш аракет жүргүзүлүш керек мындан ары дагы?
кырсыкка ар дайым жарандарыбыз даяр болушубуз керек. Биринчиден баягы өзүбүз ошого даяр болушубуз керек. Мына азыркы учурда жарандарыбыз тарабынан ишембиликтер өткөрүлүп, баягы кайдыгерсиздиктин негизинде көптөгөн баягы ачык аймактарда өрт кысыптары катталып атат. Мунун негизинде ошол короо жарайларыбызды кароосуз калтырбашыбыз керек. Тегерегин акырчыкилерден тазалап туруш керек. Чердактарын жанагындай ашыкча буюмдардан тазалаш керек. Газ приборлорун, электр приборлорун кароосуз калтырбашыбыз керек. Электр зымдарын атайын адистер тарабынан ошол жерде монтаждоо иштерин жүргүзүшүбүз керек. Сел сайларга жана бүгүнкү күндө жана өзүңүздөр деле көрүп атасыздар соц тармактардан көпчүлүк негизи бул сел сайларга жарандарыбыз тарабынан акырчыкилерди төгүп коет дагы жаан чачын жааганда ошол эле келип кайра турак жайларга аралашып, ылайларга аралашып турак жайларды каптап кетет. Сел сайларыбызды таза кармашыбыз керек, акырчыкилерди төкпөшүбүз керек. Эгерде кандайдыр ошол сел сайлары толуп калган учурлар болсо, тез арада ошол жердеги айыл өкмөттөргө маалыматтарды берип, алар аркылуу бизге келип, ошо планга кирип, ошол сел сайларын тазалап туруу жумуштарын аткарышыбыз керек. Сүйүн мырза, рахмат. Нома телеканалынын Оштогу студиясына келип бергениңизге, кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Сиздерге да чоң рахмат.